Аралаш унаалар 5-сектор 2-часть. Салам достор, каналга каттап лайк басып унутпагыла. Бүгүн 10 май 2025 жыл. Аралаш видеонун 2-частын баштадык. Биринчи машина Mercedes Ешка сурагандар аябай көп болгон. Биздин көрүүчүлөрдүн арасынан электропакет 290 миң сом. Андан кийинки машина Vento. Сиздики? Канча? Басы канча? 280 миң. Без вложений деді. Музыка олдық, ошончун ишин ачпай эле койду, без вложений. Номерларын да біз көргөз берем, если что чаласыңар. Жети жүз сегиз, 55, 56, 27. Бюджетный арзан унааларды көрүүзүлөр, каналга каттап лайк басып койгула. Бул жерде Golf 4 80 аябай сонун экен, объем 1.4 345 миң сом, механика расход 6.8 1.4. Негизи ушу Golf 4'төрдүн экиси анан 1.8 аябай жакшы деп айтышат. Чуйский номерда экен. Андан кийин эң жакшы состояние Toyota Avensis Universal. Ушу Universal тартчы дегендер да көп болгон. Universal Кыргызстандын эски номеринде 580 миң сом, объем 1.8 2001. Один хозяин 2003 жылдан бери дейт. 2013 жылдан бери бир киши айлап келет экен бул машинаны. 12 жыл болот экен, ушундай коробкасы автомат экен. 12 жылдан бери бир кишинин колунда экен. Коробка автомат. Да, кайсыл жерде арзан унаалар бар, кандай унаалар силерге кызыктырат? Ошону да комментарийга жазып койгула. Бул жерде сервис турат, ошону тартып берейин. Басы негизи аябай арзан экен, мен көрүп өзүм таң калып калдым. Азыр силерге да көргөзөм басын. Бирок мындай жерлер да бар экен да. Honda Civic 98 жылкы, объем 2, басы 360 миң сом. Расход 810. 360 миңге сонун эле баа деп ойлойм. Матис 3 алгандан көрөкчү. Ушуну алсаң кичине жакшыраак болот го дейм. Бул жерде Mazda Primacy окшойт. Ошону да силерге көргөзүп берейин. Коробкасы автомат, ичи беккен, салон тряпка экен. 470 миң сом. Mazda Demio 2001 автомат, объем 1.5. Ошол кай жакта экен бизге кошулуп? Да, кандай машина кызыктырат, ошону комментарийга жазып. Кайсы машиналарды тартып көргөзөм. Ford Mondeo состояниясы аябай сонун состояние экен. Титан дискаларда, коробкасы механика. Аябай жакты мага машина. Басы да жакшы коюлуптур, 330 миң сом. Объем 1.6, жылы 2004, 250 миң пробег. Ford Mondeo, Ford Focus экен. Салондорунда бир жолу көргөзүп коеюн. Коробкасы механикада. Jetta'нын жаңысынан издегендер барбы? Volkswagen Jetta 2001 жылкы 400 миң сом. Газ, бензин, газ да бар экен, состояние отличное. Билбейм атын кандай экен, өзүңөр окугула. $2600. Состояниясы мага анча жакшы экен. Бул жерде аябай сонун состояниеде Audi турат. Ушу Audi'ни да издегендер аябай көп болот негизи. Титан дискада, кожаный салон, 350 миң сом, жылы 91, объем 2, коробкасы механика. Ичи ачык окшойт. Карагачы кандай состояниеде экен. Негизи кожалары бираз жарылган сыяктуу болуптур, бирок айрылган жерлери жок. Состояниясы жакшы экен, ичине аябай тазалап жууп коюптур. Базарга даярдап.
жалпысынан ушундай эсесегенде 09 көлдүн учетунда алыстан өкүнбөсүң деп ойлойм бул машина. Номерларын кызыккандар болсо чалып билип сурап көргүлө. Каналга катталып сөзсүз лайк басып койгула. Хотя бы лайк басып каналга катталып койгула. Бул жерде Матиске кызыккандар барбы? Матис сурагандар негизи жок деле, бирок по-любому тартып коеюн. Без вложения 2011 285 миң сом. Экономичный машина, объем 0,8. Ичи бек. Состояние аябай сонун Golf 4. 450 миң сом, без вложения, объем 1,4 2001 жылы. Toyota Ist 400 миң сом, аябай арзан бар. 400 миң сом. Мне машина Suzuki деген машина болуш керек, азыр маркасын көрөсүз. Suzuki жылы 2001, объем 1,3, пробег 247 миң, идеальное состояние 450 миң сом, же болсо 5 миң доллар. Бул кымбат окшойт 5 миң долларга. Кичинекей машина. Honda Step'nin эле брашкасы окшойт. Ичи беккен. Момда Niva кызыккандар барбы? Niva бул? Жок, Niva эмес экен. 400 миң сом. Каркас, чоң эле карып бар. Жеп берди. Кийинки машина Mazda. Маркасын билели. Mazda Tribute деген машина экен, оригинал, пробег 2003 жылкы, коробкасы автомат, хорошее состояние, 550 миң сом. Мына кызыккандар чалып көргүлө, коробкасы автомат. Ичинин үстүдө ондай багаж да бар экен. Matiz 3'e kızıkanlar var mı? Matiz 3. Bazı sizlerge Matiz. Kaç? Mers? Kirli. O. Azı daha bir maçtan zakaz çıkaldı o şunu borcumuz. Kaça bas? Номерлары мына. Басым үшін мон қойып қойын еді. Состояниясы аябай жакшы Mercedes. Ешқа іздегендер көргүлө. Сонун вариант деп ойлойм. Положение бар ғой екен? По мелочи. Басы 300 миң сом. Геми дагы болот. Вложение по мелочам. Учет Бишкек, телефон номерларына кызыккандар болсо чалып көргүлө. Объем 2,3 жылы 93 Mercedes-Benz. Расход 9,10. Вложение мелочь. Каналга кирип да башка видеолорду көргүлө. Сөз түрдө мындан да кызыктуу видеолор чыгып калат. Бул жерде Toyota Echo деген машина экен. Ушул машина менен видеону жыйынтыктайбыз, анткени уже күн ысып. Мен дагы бир аз кыйналып кеттим. Ошондон каналга каттап лайк басып койгула. Ушул машинаны таталы, могул жерде состояниясы аябай сонун Golf 4, ошол менен жыйынтыктайлы. 460 миң сом, газ, бензин, коробка, автомат. Азыркы учурда машина оталып турат. Бирден силерге угулуп айтабы. Коробкасы автомат. Golf 3 состояниясы аябай жакшы экен, эмнеге тартты деп ойлосоңуз. Момундай номерлер бар экен.
Бул тартып калса чыгып кетет экен, бирок эми тийбейбиз да биз. 5 вложений 560 000 сом, объем 1.6, жылы 2004 автомат. Муну мойкага барганда абайлаш керек экен да, монусунчу. Суунун напору менен бергенде чыгып кетиши мүмкүн. Дискалары аябай жаш экен, жайыктуу дөңгөлөктөрдө. Аябай сонун экен, сатсаңыз, мага жакты негизи. Коробкасы автомат экен, 4 айнеги тең электрический көтөрүлүп жүрүлөт. Салон тряпочный салондо. Өзүнө жарашкан экен да, негизи ичи сырты аябай комплект болуп. Өңдөрү окшош болуп турган. Ошол каналга каттап лайк басып коюуну унутпагыла. Мандео бул жерде. Ушу менен жыйынтыктайын. Автомат Мандео көрдүңөр эле. Бул да комплектациясы аябай сонун экен. Кожаный салон. Кызыккандар болсо чалып сурап көрүлү. Негизи мага машина жакты. Объем 2, басы 380 000 сом. Күндө 2 000 сомдон тапсаңар, бир 150-160 күндө ушунун акчасын чыгарып койсоңор. Ладно, давайте ошо менен видео жыйынтыктап, каналга каттап лайк басып койгула. Аралаш видеолордун биринчи частын көрөм десеңер, комментарийга кирип, закрепленный комментарий бар, өзүм жазып койгон. Ошол комментарийга бир ссылка калтырып койдум. Ссылканы бассаңар ачылат. Давайте.